Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Руслан Ахматбек, жарандық активист жана саясатталдоочу. Жақында мына сот Марат Сыдыков чечим чыгарды, күтүүсүз чечим болду. Саясат талдап жүргөн адам катары кандай деп баалайсыз бул окуяны? Башкаларга үлгү болобу же мындан ары кичине бир өзгөрүүлөр болобу сот системасында? Эми эгер чын айта турган болсок, бул чечим жалпы коомчулук үчүн деле эмес, өзү үчүн, мен үчүн деле мындай аябай күтүүсүз болду да. Себеби андан бир канча күн мурун аларга баягы жаза катары 20 жылга соттолуш керек деген ушундай бир суроолорду, талаптарды койгону баарыбызды шок кылган болчу. 20 жылга соттолор деп. Анан күтүүсүз түрдө ошол күнү жанагы мен теледебатка баратканда дагы бул кандай чечим чыгат болду экен деп мындай макул болуп атканда күмөн менен кантип биз муну мындай чечмелейбиз деп анан эч ким мындай акталат деп күткөн эмес да. Анан күтүүсүз түрдө акталып кетти. Бул баарыбызда үмүт жанданды. Көрсө бир сот деле, Кыргызстанда сот деле акыйкат чечим чыгарат экен, калыс боло алат экен. Сот бийлиги кааласа бийликтин үчүнчү бутагы болуп көз карандысыз чечим чыгара алат экен деген бир ойго келдик да. Баарыбыз кубандык. Лентаны карасаңар, ошол убакта соц тармакта кадимки жанагы 1-май майрамындай болуп шаан шөкөт менен элдин баары бири-бирине бөлүшүп, кубанычын бөлүшүп, сүйүнчүлөп, андан кийин жабырлануучу тараптар дагы өзлөрү чыгып рахматын айтып, президентке да рахматын айтышты, ийгилишпедиңиз деп. Анан биз мындай толук кандуу бир демократиялык өлкөдө бир көрүнүш болду да. Бул жерде бийлик дагы өзүнүн баягы аброю көтөрүлдү болуш керек. Себеби дегенде мындайча айтканда сөз жүзүндө биз сотко ийгилишпейбиз деп толтура жолу ушундай декларация айтылган да, декларативдик түрдө. Иш жүзүндө дагы демек сотко ийгилишпей, сот мындайча өз алдынча чечим чыгарып, анан мындай бир кандайдыр бир чекиттебей эле, бирок бир чоң бир үтүр коюлду бул ишке. Эми азыр 10 күн ичинде же канча убакыттын ичинде кайра апелляциялык бербей бирок көп кубанды. Мекендештери кубанды, өзгөчө жанагы 2 жылга жакын жаткан жабырлануучулар, алар дагы шектүүлүү, алар дагы боштондукка чыкты. Эми бул бир чети туура эле болду, себеби дегенде 2 жылдын ичинде эми кандайдыр бир далилдери деле көрсөтүлүш керек болчу да. Коомчулук ошону күткөн да. Анткени коюлган дооматтар аябай оор болчу да. Салык башаламандыктар, бийликти басып алуу деген нерсе канчалаган баягы иликтөө тергөөчүлөрдүн саны эле бир көп болсо керек аябай. Бир эле киши эмес да. Анан бир гана Кыргызстандын эмес, эл аралык коомчулуктун дагы мындай тыкыр бир көңүл буруп карап аткан бир маселеси болчу. Ошондуктан мындайча айтканда биз мен ойлойм, адилеттик жактан бир кандайдыр бир перезагрузка болупту дейм да. Бир жаңы бир барагачтык, мындайча айтканда биз эгер шарт болсо адилеттүү бийлигибиз бар, адилеттүү элибиз бар, адилеттүү өлкө боло алабыз дегенди мындай бир эл аралык коомчулукка көрсөттүк окшойт да. Өзгөчө кошуна мамлекеттердин алар да карап турат да. Кандай бир мындай аброй чын эле Кыргызстандын чын эле баягы демократиялык арал деген сыяктуу Борбор Азиядагы. Биз баягы өзөгүбүздө чын эле биз эркин эл экенибизди, эркин өлкө экенибизди көрсөттүк. Анан акыркы учурларда ошол ыгы жок эле бир коомдо бир чыңалуу пайда болуп кеткен. Чыңалуу пайда болуп, ошол чыңалуу ушул чечим менен кандайдыр бир түрдө деңгээлде азайды десек болот да. Коом мындай бир эркин жанданып, эркин бир дем ала түштү. Бул жерде менин оюмча бардык тараптар бир утушка ээ болду да. Бул тескерисинче коомду мындайча айтканда консолидация болуп кетти деп айта албайбыз. Бирок улут ошолго чоң бир кадам таштады. Себеби дегенде баягы бизде баары бир жаманбы жакшыбы
бийлик бар, бийликтин 3 бутагы бар, жаманбы жакшыбы соттун көз карандысыздыгы бар экен. Такыр эле өчүп калбаптырбыз деген үмүттөр жанданып, биз дагы ошол маданияттуу өлкөлөрдүн катарындабыз дегендей бир ойлор келди болуш керек. Маданият абдан маанилүү нерсе. Тигил тараптан дагы жанагыдай өзгөчө сотто көрүшүп калып атпайбы, бири-бирине карама каршы тарап болуп. Ошон үчүн тиягы дагы маданияттуу, биягы дагы маданияттуу болсо, чын эле чечсе болот, сүйлөшүп эле. Соту жок деле чечсе болот эле да. Бирок негедир ушул бийлик алмашкандан бери 20-жылдан тартып эле бийликке каршы өтө эле мындай катуу сындар айтыла баштаган. Бири эчтеме кыла элек деле. Алардын бийликке келгенин эле канча сын айтылды ар башка. Тим эле орусча айтканда минус бесконечность, плюс бесконечность дегенге чейин да. Ошон үчүн бул бир топ чыңалууларды чын эле эметти окшойт. Жандырды деген сыяктуу, э? Жандандырды. Бир жанагы орустар айтмакчы бир мен аябай балким ашыкча үмүттөнөм, бирок бир оттепелге кирдик окшойт да. Мунун кыргызчасы кандай билбейм, бирок оттепел эмесине кирип биз балким ушинтип отуруп баягы бири-бирибиз менен ушинтип сүйлөшкөндү үйрөнөбүз. Бирок биз бир нерсеге аябай тиги мындай макул болушубуз керекпи, түшүнүшүбүз керекпи, кантип туруп айтса болот? Биз дайыма бийликти сындап келгенбиз. 33 жылдын ичинде бул биз ошол менен өзгөчөлөнгөн элбиз да. Биз макул эместигибизди, нааразычылыгыбызды айтабыз. Мен жанагы эмеде да айттым, мисалы, сиз өзүңүз дагы мисалы убагында сын айтып, убагында ошол бийликтин дагы курмандыгы болгонсуз, сизди дагы аябай ошол кезде мокочо кылып көрсөтүп, доого жыгып, аябай Чолпон Жакупова, Дина Маслова эместер бир топ эле болбоду. Ошондо да аябай мындай коом бир чыңалган убагы бар. Андан сырткары мисалы эгемендүүлүктөн бери эле бир топ эле активисттер, саясатчылар, журналисттер ушул бийлик менен кармашып келатат да. Сын айтат, камайт, кээсин доого жыгат, кээсин өлкөдөн сыртка чыгарып болуп келген. Анан биз балким ушинтип отуруп бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү дагы үйрөнүп атабыз да. Мен аябай каалайт элем бийлик тараптагы ушул мисалы убагында мокочо кылып мына КТР канча кишини жамандап көрсөттү, бузуку, булар бийликке сын айта берет деп. Бирок акыры ошол кишилер келип не болду? Коомдун ичинде тиги эркин жүрөт да. Коомдун ичинде эркин жүрөт, коомдун ичинде аброю бар. Тескерисинче аларды каралаган, аларга баягыдай басым жасагандар, мисалы президенттердин айтты, бир айткан эсимде, мен убагында журналисттерди уксам болмок экен, жарандык коомду уксам болмок экен. Мисалы атайын кызматтардын баш жетекчиси мен убагында тиги андай катуу чараларга барбасам болмок экен, журналисттерди, жарандык коомдорду, жана бейөкмөттүк уюмдарды угуш керек экен деп кайталап айткандары бар. Эми ушундан эле биз сабак чыгарышыбыз керек окшойт го. Балким жанагы балким биздин бейөкмөттүк уюмдар, журналисттер, жарандык коомдон жанагындай бири-бирине сүйлөп атканда балким ошол маданиятты кандайдыр бир андан да сүйлөшүү жолу менен бир чечип алышыбыз керек да. Бирок акыркы ушул коом менен бийликтин ортосундагы коммуникацияны, сүйлөшүүнү баары бир деле мен ойлойм да, бийлик мындай бир эмени берип атат да, моделди берип атат. Тилекке каршы. Мисалы жанагыдай сөөмөй кезүү, бирдеме болсо камабый, анан коркутуу, анан баягы бузукуу деп, анан кийин мындай бир ушул нерселер баягы коом, биз Азия коомубуз да бар. Биз бийликке карата түзөнөбүз да. Мисалы мен өзүм адам ресурсун башкаруу боюнча адисмин да. Анан бизде биз Азия коомубуз, биздин менталитет, биз чоңдорго карап өзүбүздүн жүрүм турумубузду түздөйбүз да. Бизге жанагындай корпоративдик маданияты башкаруу маданияты деген нерседен мурун биз дайыма айтабыз да, башкаруучуларга, силер биринчиден өзүңөр үлгү болушуңар керек. Себеби биздин коомдо тилекке каршы кол алдында иштегендер силерге карап түздүнөт. Силерге карап өзүн алып жүрөт депчи. Биз ошондой коомбуз, балким ошол маданиятты биз жогору жактан алышыбыз керек да. Жогору жак ошол мисалы кантип сүйлөшүш керек, кантип өзүн алып жүрүш керек, коммуникацияны кантип куруш керек. Ошону бизге бир
көрсөтүш керек го дейм. Биз дароо эле баягы актар жана каралар, актар жана каралар, биздикилер жана душмандар, бузуклар жана биздикилерди бөлүнүп кетип атпайбызбы? Ошол нерсе жок эле, мындайча айтканда, чыңалууга алып барып, эки жака тең эме бербей атат. Пайда алып келбей атат да. Мына ажырым тереңдеп кетет. Кандай болгон күндө дагы бийлик баары бир деле, эгер биз үй бүлө болгонубузду элестетсек, үй бүлөнүн атасы катары бир аз жогоруда туруш керек, караш керек да. Анан бир аз чыдаш керек, сабырдуураак болуш керек. Анан баарына бирдей тең мамиле кылып, анан эгер укпай атса, жанагыдай тарбиялабай, балким үлгү болуп көрсөтүп өзүнү, ошондой кылып тарбиялаш керек да, зордук, зомбулукка кайрылбай. Мисалы үчүн жанагыдай маселе чыкканда анчалык эле бир жанагы чара көрүп жибербей, катуу чара көрүп жибербей, чакырып, эки адам көзмө көз сүйлөшүп, балким 2-3 адам болуп, чай үстүндө, мисалы үчүн кофе үстүндө сүйлөшүп, түшүндүрүп, мына силер билбейсиңер, бирок мындай нерселер бар. Аны да эске алыш керек. Анан жөө эле силер жанагы чоң маселенин 100%-тин 5%-ын эле билип, ошого каршы чыгып атасыңар. Биякта 95% башка нерселер бар деп түшүндүрүп койсо, балким мынчалыкка жетпейт эле. Балким, себеби бийликтин бир үстөмдүгү бар да. Кандай үстөмдүгү бар? Мисалы, көп эле жанагы Айри айдындагы изилдөөлөрүндө, акыркы мына БГУдагы изилдөө кылды. 85-82% деген колдоого ээ деген көрсөткүчтөр чыгып атпайбы? Ушундай фондо, ушундай көрсөткүчтөрдө баягы алар каршы чыкканда, сын айткандар макул эместер, эл ээрчитип кетет деген нерсе мындай логикага сыйбаган нерсе да. Сен үстөмдүгүң бар, сени эл колдоп атат. Демек, артыкчылык сенде да. Анда сен муну мындай түшүндүрүү жолун таба аласың деген сөз. Ошон үчүн бизде, агай, менин оюмча, бизде ошол бири-бирибизге болгон макул эместиги, нааразычылыгыбыз же болбосо чечим издеп аткандагы аянтчалар жок. Тилекке каршы. Кыргызстанда, өлкөбүздө акыркы учурларда ошондой аянтчалар жоголуп кетти. Мисалы, парламент. Парламент андай аянтча болуудан чыгып калды. Тилекке каршы. Парламент эмне болду? Бийликтин чечим чыгарган чечимдерди, мындайча айтканда, формалдуу түрдө логикалык ТНК оформлениесин кылып берген бир органга айланып калды. Акыркы учурларда могу массалык маалымат каражаттар менен да күрөшүп берип, жарандык коом менен дагы, бейөкмөттүк уюмдар менен күрөшүп берип, ошондо элдер өзүнүн пикирин эркин айткандан бери тартынып калды, коркуп калды да. Лайк баскандан коркуп калышты, оюн эркин айткандан коркуп калышты, анан бир жерге чогулуп бирдемени талкуулагандан коркуп калышты. Биз ошол нерселерди Кыргызстанда 33 жылдын ичинде мындай нерселерден эч кимге зыян келген эмес. Кыргызстанда эмнеден зыян келген? Баягы коррупциядан, кыянаттыктан, иш билбегендиктен, ушундай нерселерден зыян келген. Бирок жанагыдай оюн эркин айтып, чакырык жасап, балким жанагыдай нааразычылыгын билдиргенден эч кандай зыян келген эмес. Тескерисинче, бул кээ бир окуялардын ачыкка чыгып, оңолуп, түздөлүп кетүүсүнө себепкер болгон. Ошондуктан биз андан көрө бийлик өзүнүн ишин жеңилдетип, ошондой талкууларды өтө турган, эффективдүү өтө турган бир аянтчаларды жасоого кызыктар болуш керек. Ошол жерде айтыш керек, талкууланыш керек. Анан баягы кыргыздын эле макалын айтканда, кеңешип кескен бармак оорубайт болуп эле, ошол жерде кеңешилип бир чечимге чыгыш керек. Ошол жерде балким жана нааразычылар эл көбү колдоп атат деп, балким пикирин артка кайтарат, балким макул көпчүлүккө баш ийебиз дейт. Ошондой нерселер тилекке каршы бизде аянтчалар борбордо да, аймактарда да жокко эсе болуп калды. Биз ушул аянтчаларды жандандырышыбыз керек. Ар ким өзүнүн оюн, пикирин айтып, талкуулап, ошол жерде балким бийлик өзүнүн позициясын жеткирип, мындай деп, мындан чарчабаш керек. Түшүндүрүп, нормалдуу өлкөлөрдүн баарында, өнкөн өлкөлөрдүн баарында мындай аянтчалар бар. Мындай аянтчалардын ролун ким аткарат? Оппозиция аткарат, саясий партиялар аткарат, сөз эркиндиги, медиалар, жарандык коом аткарат. Бирок биз акыркы учурларда ушул кереги жок эле ушулар менен өтө эле мындай күрөшүп атабыз да. Күчтүн баары ушакка кетип калат. Күчтүн баары ушакка, күчтүн баары мындайча айтканда, баягы
бир консенсус тапканга, кызматташууга, сүйлөшүүгө эмес, күчтүн баары баягы сиз тирешүүгө. Айткан ооз жаман болуп атат да. Ошол нерсе болуп атат. Болбосо, ошол мисалы азыркы ошол кемпир абад боюнча окуяны карап көрсөң, ошолордун айрымдары бийликте убагында иштеген кишилер. Органдарында иштеген, булар менен эми ошол адекваттуу адамдар. Булар менен сен тил табыша албасаң, ким менен кантип тил табышасың башкасы менен? Менин оюм боюнча, биздеги мындайча айтканда бийлик менен коомдун ортосундагы коммуникация туруктуу болбогондуктан биз ушинтип баягы үй-бүлөлөрдө болот го, тараптар претензия менен сүйлөшөт го бири менен. Анан дароо эле сен мен өтөбүз го. Биз ушинтип сүйлөшүп калганбыз да. Ушинтип сүйлөшүп калганбыз. Эгер туруктуу коммуникация каналдары бар болсо, туруктуу аянтчалар болсо, биз дайыма ушинтип пикир алмашып, бири-бирибизди угуп, бийлик тиякты угуп, тияк бийликти угуп, анан бир кандайдыр бир сый менен урмат мамиле да. А биз эмне кылабыз? Эки тараптан биз бири-бирибизден жамандык эле күтөбүз да. Бул качан сөз нерсе келсе жамандык кылат, тиги дагы нааразы болсо, демек бул дагы жамандык келип мени басып алат деп эле, ошо бири-бириз менен тирешип эле, бири-бирибизден жамандык ушундай бир коомдун ичинде, бир өлкөнүн ичинде, бир кайыктын ичинде ушундай бир душмандашуу эмесине өтүп кеткенбиз да. Ошон үчүн мисалы жанагыдай курултайга окшогон аянтчаларды, парламентке окшогон аянтчаларды, кеңешке окшогон аянтчаларды мүмкүн болушунча эркин анан табигый кылыш керек да. Ошондой эле айтып болот. Мисалы курултайда деле нааразычылыктар айтылды. Эмне болду? Эчтеке ким андан кемип калды? Эчтеке болгон жок. Аны эске алып, макулмун чечебиз деп жолдорун издеп. Эң эле биздин коомдо дагы азыркы учурларда эл эмнеге канааттанат билесизби? Мен үнүм угулду. Мени бирөө укту. Мен үнүм жетти. Айтчумду айттым деген нерсеге дагы биздин жарандар аябай элибиз жөнөкөй. Ошого дагы биз мындай канааттанабыз да. Айрым учурларда ошол дагы жетпей калып атпайбы? Же көңүлгө албайт. Көңүлгө албайт. Макул биз түшүндүк. Макул эске алалы деп айтып койсо эле балким тынчып калат айтып аткан, сын айтып аткан адам. Анан борбордук бийликтен көбүнчө баягы биздеги мен аймактарда иштедим, ошондо мен бир аябай чоң кемчиликти көрдүм да. Жергиликтүү бийлик бар го. Ошол жергиликтүү бийлик борбордук бийликтин саясатын анчейин натыйжалуу жүргүзө бербейт да. Мындай эл менен мындай түз иштеш керек да, түшүндүрүш керек, угуш керек кээде, эчтеке деп эле угуш керек. Кээде баягы бийликтин позициясын түрдүү жолдор менен жеткириш керек. Жаштар менен өзүнчө, аксакалдар менен өзүнчө, айымдар, эжекелер, апалар менен өзүнчө балким иштеш керек. Бирок баягы жергиликтүү бийлик органдары ага эме шарттанган, ага эме эмес да, мындай адистешкен эмес да. Жөндөмдүү эмес. Жөндөмдүү эмес. Андай сет тура айттыңыз, андай жөндөм жок да. Ошол бийликтин, борбордук бийликтин саясатыны ошого жеткирүү жөндөмү ошол бегемендүүлүктөн бери жокко чыгып калган. Бул аябай эме да, мындай натыйжалуулукту жоккоро чыгара турган, чечимдерди жоккоро чыгара турган мындай ишке ашпай турган нерселер. Журналистика жагын алсак, мисалы үчүн мурда баягы илгерки журналистика учурунда жөн эле бир журналист жазып эле бир нерсени чыгарам десе, анын үстүндө бир редактор, ал редактордун үстүндө башка редактор, анын үстүндө жалпы жетекчи болуп, алар баягы эмеден өткөрчү да, электен өткөрүп, анын аягында анчалык катуу эмес бир башкача болуп жазылчу. Бирок кандайсын айтылса дагы бийлик аны угуп же көргөн, окуганда же көргөндө бир чара көрүш керек болчу. Мындай кылалы, мынтип жазыптыр, мынтели деп, анан берки ошо жазган адамга жеткирип биз уктук, көрдүк, чара көрөбүз деп, анан кийин жыйынтыгын көрсөтүш керек болчу. Азыр болсо жанагындай сын айткандар жазып атат, айтып атат, биринчиден катуу болуп кетет. Анткени жанагы редакторлор жок. Экономия болуп, ар ким жазган эле дароо эле чыгып кетет, мисалы үчүн эфирге деле, эмеге деле, гезиттер метине деле. Укпай атса, канча айтса да укпаса, улам катуу айтат. Кийинкисинде андан катуу жазат, мен укпай атат, андан катуу жазат, ошентип анан ырбап кетип атат да. Ушундай нерселерди бир жөндөш керек. Балким мен кээде дагы мындай эме бул аябай мындай жөнөкөй нерсе го, бирок кээде дагы ойлоп калам да, ушул бир мыйзам чыгарыш керек. Сөзсүз түрдө чиновниктер
чыкканга мындай кайтарым байланыш бериш керек депчи. Мындай реакция көрсөтүш керек деп. Кайтарым байланыш деген аябай жакшы нерсе да. Мисалы жеке компанияларда, жеке мекемелерде жетекчи менен кол алдында иштегендер ушул кайтарым байланыштын натыйжалуулугунан эле мекеме алдыга жылып кетет, өнүгүп кетет. Эгер биз бүгүнкү күндө медиага чыккан, массалык маалымат каражаттарга чыккан жанагыдай кабарларды, көрүнүштөрдү эле оңдосок элечи, биз бир топ өнүгүп кетпиз. А биз мүмкүн болушунча жанагыдай эме болуп атпайбы? Өзгөчө жана жергиликтүү бийликте эле, борбордук бийликте эле баягы бир окуя болгондо дароо актануу. Мисалы, актанып, мен мындай дегенден алысмын, мындай жок, андай туура эмес депчи. Бирок биз унутпашыбыз керек да, баары бир деле ал ачыкка чыгат да. Кийин ачыкка чыгат, кийин ачыкка чыгат. Канчалаган далилин көрдүк да. Ошону тескерисинче ошол медиаларды партнер кылып алып эле, иштей баштасак, ортодо ишеним пайда болмок да. Ишеним пайда болмок. Мындайча айтканда, эгер мен үй бүлөнү салыштырам да, үй бүлөнүн ичинде ишеним болбосо кандай үй бүлө болот? Бири-бирине мүчөлөр бири-бирине ишенбесе. Анан биз деген баягы ата-эне отуруп алып эле өзгөчө ата балдарына эле жанагындай тарбия бере берсе, колго чаап эле, анан айткан репрессия кылып эле, таяктап эле кыла берсе, балдар эркин болбой калат да. А эркин болбогон баладан кандай ийгилик күтсө болот? Кандай жоопкерчилик күтсө болот? Кандай алдыга өсүш күтсө болот? Биз ошо бүгүнкү күндө жанагыдай коомду, жарандарыбызды тарбиялайбыз деп бир чети ушундай нерсеге да кетип калып атабыз да. Биздин артыкчылыгыбыз, өзүнчөлүгүбүз эмнеде? Кыйчалыш убактарда, кыйын убактарда эл өзү менен өзү чыгып кетип атпайбы? Пандемия болду, Баткен окуясы болду, көрдүк да. Уюшуп эле өз алдынча оокат кылып, бири-бирине жардам берип, биз бир кыйынчылыктан, жардын кырынан чыгып кетип атабыз. Ошол өзгөчөлүгүбүздү биз жоготпошубуз керек. Бизди коңшулардан айырмалаган ушул да биздин артыкчылыгыбыз, мындайча айтканда, уюшкандуулук. А биз бүгүнкү күндө айтпа, чыкпа, дебе, жөн отур, аралашпа деп атып, ошол жөндөмүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн. Низин мокотуп атабыз да. Ушуну биз сактап калышыбыз керек. Бул бийлик үчүн деле жакшы нерсе. Сен мындайча айтканда, сенден каражат талап кылынбайт, сенден мээнет талап кылынбайт. Сен жөн эле көзөмөл гана кылып турасың. Эл өзү бул проблемаларын чечип эметип алат. Сен ошол тескерисинче ошол потенциалды өлкөнүн өнүгүшү үчүн колдонуп кет. Өзгөчө бизде ошол жана газ, нефть, ресурс болбогон өлкөлөрдө бул абдан аябай чоң табылгыс бир сапат да. Аябай табылгыс бир сапат. Бул сапатты өз элинде пайда кылыш үчүн эбегейсиз каражаттар коротулат, эбегейсиз убакыт кетет. А бизде баягы эгемендүүлүктөн бери бийлик өз алдынча болуп, эл өз алдынча боло берип, бул бизде өз алдынча пайда болуп калды да. Бул укмуш нерсе. Биз бир гана жанагыдай эмне кылыш керек? Критерийлер так болуш керек да. Мыйзам бузба, бирөөнүн акысын жебе. Проблемаң суун чыгарасыңбы, кандай көйгөйүңдү чечесиң, бала бакча курасыңбы, өз алдынча куруп иштей бер. Грант тартып келесиңби, жардам сурап келесиңби, өз алдынча кыла бер. Мен сага жардам берейин. Кана эмне тоскоолдук болуп атат мыйзам жагынан деп ошол нерселерди жазса, эми бардык жерде бийлик бардык проблемаларды чечүү мүмкүн эмес да. Толгон токой проблема бар. Анын тескерисинче өзү түйшүктү азайтыш керек да. Анан жанагыдай сын айтылып атканда, маалымат каражаттарында же жанагыдай жыйындарда болуп калабы, бир чогулушта ошону пайдаланыш керек жалпы максатка, жалпы кызыкчылыктарды көздөгөндө. Жөн эле булар сүйлөй берет, булар эчтеме билбейт дегенден көрө аларды угуп, жыйынтык чыгарып, алар менен мүмкүн сүйлөшүп, анан чогуу жана бармак кестик дегендей сүйлөшүп, бармак кестигендей. Ошентсе тигилер дагы жумшарат, бияка дагы пайда болот, экинчи тарапка, бийлик тарапка дагы. Ошон үчүн жанагыдай бир мүмкүн коомдук пикирди, мүмкүн андай бөлүмдөр бар, бир адистер бар. Ошол чогултуп коомдук пикирлерди, мынандай болуп атат, муну кандай кылсак деп аналитикалык бир борбор керек го, аналитикалык бир жана аянтчабы, кандай бир уюмбу, эмне ошо сыяктуу болсо бийликке жеткирип, түшүндүрүп, бул каршы эле жөө эле кулатабыз деген эмес, бул жалпы кызыкчылыкта, жалпы
коомду өнүктүрүү максатында болуп атат деген сыяктуу. Ушундай нерселер жок, аналитикалык борбор менин оюмча жок. Ошол өнүкүүлүктөрдүн көбүндө ошол чечим чыгарып атканда бийлик ушундай аналитикалык борборлордун чечимдерине таянат экен да. Мисалы, жана think tank деп коет го. Мисалы, алар баягы мындай муну бир илимдин жолуна салып, бул бизге кандай таасир тийгизет, кесепети, пайда батасы кандай болот деп чыгарып, анан бир бийликке бир чечим сунуштап, варианттар сунуштап, анан бийлик кабыл алат да. Бизде андай тилекке каршы жок. Мисалы, бизде баягы бул болбогондуктан, мисалы, биз жанагынтип кемпир агачылар, журналисттер, акындар бийликти басып алат деп атып, масалык башаламандык уюштурат деп аттык эле, а майдагы окуялар эмне болуп кетти? 17-18 майда. Капысынан болуп кетпеди жанагы чет өлкөлүктөр менен болгон конфликттин натыйжасында элдер чогулуп, масалык башаламандык болуп кетпеди? Ошол нерселерди, рисктерди, тобокелчиликтерди бизге айтып тура турган бир бизге бүгүнкү күндө борборлор зарыл да. Бир эмес, мүмкүн 2-3 ар башка. Ар башка. Биз мисалы алдыбызда эмне күтүп атат? Мисалы, биз ушулардын ошол нерселерди талкуулашыбыз керек да. Ошол нерселер биздин тобокелчиликтерин азыр мисалы канча мигрантыбыз бар, чет өлкөлүктөр мына келип атат. Бул кандай кесепети тийгизет депчи. Мисалы, эмгек мен бир убактарда ушу изилдөөлөр менен алектендик, анан мен мындай карасам, бизде негизи эле эч бир проблемабыз, эч бир тармагыбыз изилденбейт экен да. Изилденбейт экен. Мисалы, эмгек рыногу изилденбейт экен. Мисалы, эмне болуп атат аякта, ким иштеп атат? Жакынкы 5 жылдакта кандай кесиптерге биз муктаждыгыбыз бар, прогноз кылып, же бүгүнкү чыгарып аткан биздин адистер канчалык рыноктун талабына жооп берип атат, изилденбейт. Мисалы, орто жана чакан ишканалардын абалы бүгүн кандай? Мисалы, комшудан казактар орто жана чакан ишканалардын кечээкиси, бүгүнкүсү, эртеңги деп бир жыл сайын изилдөө чыгарышат экен. Ошонун натыйжасында булар чечимдерди кабыл алат экен. Булар кыйналып атат, жардам бериш керек деп. Бул биз бүт тармак, эң проблемалуу билим берүү, эмгек рыногу, экономика тармагында бир дагы мындай изилдөө жок экен да. Анан биз ушинтип эле баягыдай жанагыдай сындардын натыйжасында, мисалы, мен эмнеге саясат талдоочу болуп калдым? Мен саясат талдоочу эмесмин. Мен жарандык активистмин өзүм негизи. Анан баягы журналист кесиптештер рахмат баягы чакырганда саясат талдоочу, мен ар кайта берем да, мен саясат талдоочулук жазбагыла, мен жарандык активист, уят деп айтам да. Сен мен талдап атпайсызбы деп эле саясат талдоочу жазып койт. Мисалы, ошол мага ошондор талдаган үчүн саясат талдоочу болуп калдык да. Бирок чынында бүгүнкү күндө баягыдай илимдин, мисалы, университеттин окумуштуу ошол окуп аткан атайын ошо адистештен окумуштуулар сөз айтып чыгыш керек. Бизде мондай тобокелчиликтер күтүп атат. Бирок аларда эмне? Аларда коркот мугалимдер. Бирдем айткандан коркот. Бирдем айткандан. Бул биз ойлонушубуз керек. Эми ошол университеттерде ошол илим менен алектенип аткан, мындайча айтканда, иштин көзүн билген адистер бүгүнкү күндө эчтеке айтпай тымпыйып отурса, бул жакшыбы же жаманбы? Албетте, алар айтпай атсан, башкалар айтып кирет. Анан башкалар айта алат. Биздин убактыбыз 1 мүнөттөй калыптыр. Жалпы абдан кыска айтканда кандай жыйынтык чыгарса болот? Кандай жыйынтык чыгарса болот? Биз деген бир бурулуш болобу? Сот системасында. Сот системасында ушу менен бул бир прецедент болуп калды. Бул бир прецедент болуп калды. Абдан жакшы прецедент болду. Биз жок дегенде жанагыдай отуруп сүйлөгөн, пикирин айткан көрсө кылмыш эмес турбайбы деген натыйжага келдик да. Анан алдын ала баарыбызды баягы бузуку булар, анан мындай деп баягы ярлык илип койбой. Ярлык илбеш керек экен. Ошентип сүйлөшпөшүбүз керек экен. Баягы баары бир деле жана презумпция бар баарыбыз үчүн. Биз мындай айтканда мындай дароо эки тараптан бири-бирине мындай эмелерден алыс болушубуз керек экен. Натыйжасында мына сот актап койду. Рахмат сизге. Бизде конокто Руслан Акматбек болду, жарандык активист. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.